Şu mizamlı türde kara persi sıradanmış. Кара чечекей бир тууганынан ажыраган Сыдыковтар бир жумадан бери көз жашын агызып, көксөөсү суубай келет. Тирүү жанды унаасы менен тебелеп кеткен адам өз убагында тез жардам чакырып, эч болбосо кийинчерээк кечирим сурап келсе, балким кечирет электешет. Туугандары туп-туура 7 күндөн соң бардык иш мыйзам чегинде каралышын талап кылышууда. Hem Türkiye baskan, sen de leşin yok, men de leşim yok, jürüyge desem mına koydu. Yok, sizin arkanızdan baram gıçalat bolboy bara bering dedi. Men keleberdim. Men bunday bolgon bilsem men alып kelmek elem de mendele. Hem oşo baya süz burup ketken adamдык сапаты болсо, же болбосо мынандай выждан деле кыйналып аткандыр. Бизге онун акчасы же башкасы деле керек эмес. Ушу мыйзамдуу түрдө карап берүүсүн сурайбыз. Odan başka benim sözüm yok. Кырчындай 39 жашында машинага тебеленип каза болгон маркум Бактияр Сыдыков Алай районундагы Кабыланкөл айылынын тургуну болгон. 2 ууль, 1 кыздын атасы. Каарыган ата-энесин карап айылда жашаган. Акыркы жолу эжеси аны Ош шаарынын базарынан көрүп, Мадыдагы акесинин үйүнө чакырган. Ошол адам эгер адамдык сапаты болуп, адамдык касиети болгондо эми бүкөм өлүп кетти. Может, ол деле ошол бүкөм ошондой акыбалга алып келишти, каалабагандыр. Может, какой-то бир резкий мындай бир немеден болгон кырсык болушу мүмкүн. Ошол адам жок дегенде мындай бир ушундай болду деп туруп бизге жеткизгенде дагычы адамдык сапаты толук сактаган болот эле да. Мен бул жактан өдөдөн келе айткам. Анан келе айтып, судундай тушка келгенде бир карайкы нерсе жолдун наркы жагынан, сол тарабынан көрүндү да мага. Көрүп келе айтсам эле, нар жактан 2 машина келе айткан. Жолорго маргайт еттим. Маргайт этсем токтободу. Анан токто уже дүп-дүп деп тебелеп өткөндөй болду да. Машинанын аркаңкы күзгүсүнөн карасам, токтоду уже машина. Мен да машинаны чекеге алып токтоп, машинаны аркарак айдап жардамга барайын десем, машиналар кетип калды. Мен дагы коркконуман кетип калдым ылдый көздөп. Мисалы мындай жерде, мындай жакта жаткандай көргөм да, мындай жакта жатканын көргөм. Ушундай жерде, жол. Ушундай жерде. Мындай центрде эмес, мындайраак жакта көргөм да. Машиналар бул жактан келип атып тебелеп өткөнү сизге угулган. Мындай дүп-дүп деп мындай тебелеп өткөндөй угулган да. Анан мен сразу машинаны четке алып токтодум да. Бир нерсени тебеледи го, жардам берейин деп. Аркаңкы үзгүдөн карасам, машиналар токтоду. Мен дагы аркага жылсам уже машиналар кетип калды да. Ошо машиналарды мындай сүрөттөңүзчү, кандай эле? Эми алдыдагысы мындай примерно серебристыйга окшошураак да, мындай көк, кызыл, жашыл көзүмө учурабады да. Аркадагысы Матис жакшы ошону кичине элестетип калам да. Номер, сомери, булар точно эсимде жок. Окуя 20 февралдан 21-ине караган түнү катталган. Түнкү саат 11-де маркум Бактияр Сыдыков бир тууган агасына учурашуу үчүн Мада айылына келген болот. Экспертизада анын ичимдик ичкендиги дагы далилденген. Күбөнүн берген маалыматына ылайык, жолдун четинде кара нерсе жаткан болсо, демек ал мас болуп, жолдун мына ушул жеринде жатып калган болот. Соттук медициналык экспертизанын алгачкы маалыматына ылайык, анын боору эзилип, 4 кабыргасы сынган. Мындан улам сүзүп кетүү же уур токмок эмес, жеңил унаанын тебелеп кеткендиги чындыкка жакыныраак дешет. Бул иш Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тергөөгө алынып, иликтенүүдө. Бул жанагы автоунаа уруп кеткен жөө жүргүнчүнү ушул Курманжанат айылындагы оорукананын тез жардам медициналык автоунаасы Ош облус ооруканасына жеткирилген. Ал жерде ал жаран ошол алган жаракынан улам каза болуп калган. Азыркы убакта тергөө тарабынан жана ошондой эле ыкчам мүлүктүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жана ошондой эле жол кайгылуу көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан териштирүү, аныктоо иштери жүргүзүлдү. Эскерте кетсек, жыл башынан бери Ош облусу боюнча 78 жол кырсыгы катталып, 120 адам денесинен ар кандай жаракат алса, 10 адам каза болгон. Эгер Таза коом программасындагы акылдуу шаар долбоору буга чейин ишке ашып, жолдорго камералар коюлган болсо, жогоруда кылмыш иши алда качан эле такталып, күнөөкөрлөр өз жазасын алмак, балким кырсыктын алдын алууга дагы мүмкүнчүлүк болмок. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, жаңылыктар.